ошо кичинекей жаш чагымдан эле, бала чагымдан эле ушундай тиги эс тутумум абдан катуу. Анан логикалык ой жүгүртүм дагы өзүнчө мындай оригинальный кайталангыс өз алдынча болуп калды. Мен атасы жок өстүм, анткени атабыз ушу 42-жылы согушка кетип, жалгыз энем экөөбүз калганбыз. Энебиз ошого жесир калып өтө татынакай сулуу киши эле. Böyle kişiler alып аракет кылды, ана бул такыр болбой эки жаман уулумду багам деп бизди ушу адам кылып бутубузга тургузду. Дүйнөдө эненин карызын актаган бирден маршал да жок, эл артисти да жок, президент да жок, премьер-министр да жок. Эненин карызы түгөл кала берет, өзүңүн көзүң өтмөйүнчө. Ана мындай сөз менен айтканда, буга менин атамдын каны менен, энемдин сүтү менен келген өзүнчө ыктуулук, ышкыбоздук, жөндөмдүүлүк. Ана мындай айлана чөйрөгө көз салып ошолордун баарын көзгө илип алган, көңүлгө түйүп алган болуп өстүм, ошондон бери ушундай болуп калдым. Чуркап аталарыңдан дегенде эметип алып анан ошондо эле тиги эме кылганда эле жамакташтырып айтылып ошонсом, атаң көрбү чоң атасын тартып калган турбайбы Султанбайды. Султанбай чоң атамдын агасы болчу. Деп ошентип кичинекей эле кезимден. Мисалы үчүн 3-класста окуп жүргөндө Турду Макеев деген кошуна бар болчу. Чатак боз чубалып эле анан мушташчу. Анан Турдуну Кудай урду, эртең менен Турду машинесин бурду, энесине көрсөтпөй бозосунан урду, асек менен мушташып канжаладым, мурду деп ыр чыгара койдум. Ошондон баштап акын деп болуп калдым. 3-класста окуп жүргөндө эме китебимде бар ошо кириш сөзү. Демек ошолордон эметтим. Мындай сөзмөр кишилердин эмелерин аябай барып алып угуп, аналарын сүйлөгөндөр тигил кадим көзүндөй кылып туурачумун. Артисттердин баарын так өзүндөй кылып туурачумун. Ой Кудай урган, бирөөнүн көзү тийбесин, анча тарта жүр тизгин чылбырыңды деп калышчу. Эми бул бай кириш сөз сыяктуу да. Мен окубаган китеп жок. Анан жыйнап азыр эле үйдө 2,5 миң китеп турат. Бул жерде 1000 китеп турат, өзүңөр көрүп атасыңар. Балкондо да ал убакта китеп адамдын байлыгы болчу. Анын үстүнө мен обком партиянын 2 жерге секретары. Нарынды Ысыккөлдө. СК комсомолдун 3-үнчү секретары. Андан кийин 10 жылга жакын Совет Кыргызстан гезитинин башкы редактору, журналисттер союзунун төрагасы, СССР журналисттер союзунун катчысы, башталмалар боюнча да зарплаты жок. Ушулардын баарын иштебедим. СК партия маданият бөлүмүнүн 1-орун басары. Анан академия, жогорку комсомолдук мектепти бүтүп келдим башынан. А дегенде кыргыз тил, кыргыз адабият, орус тил, орус адабият боюнча мугалим болчумун. Ошондо эле комсомолдук уюмдарга катышып жүрүп, жакшы сүйлөп, анан мен райком комсомолдун 2-нчи секретары кылды, анан 1-нчи секретары кылды, анан Москвага окууга жөнөтүштү. Аякты 5 менен бүтүрүп келдим комсомолдун борбордук мектебин. Келип райком партиянын бөлүм башчысы болдум. Андан бул бир нерсеге жарайт деп, сразу СК комсомолдун 3-нчү секретары кылды бул жерге. Биякта 6,5 жыл иштедим. Детекте турат сүрөттөрдө. Ошол анан кийинки жолу коомдук илимдер СК КПССтин алдында коомдук илимдер академиясын бүтүп, аны да жалаңбешмин. Өмүрүмдө 4 алган адам эмесмин. Эме текущий семестрлерде да, гостордо да эч качан мен билет жайылган билеттен алып бергиле деп эле, үлгөйүн бергиле деп эле өзүм алып эле даяр болуп сүйлөчүмүн. Ошентип 1-4 албай бүттүм. Анан тиги академиянын азыркы Россиянын коммунисттик партиясынын төрагасы Геннадий Андреевич Зюганов экөөбүз бир группадан окудук. 1-нчи болуп өттүк. Борбордук партия комитетинин коомдук илимдер академия. Ошондон мен политолог, анан саясий партиялык кызматкер деген эме менен чыктым, кесип менен. Экөөбүздөн кызыл менен бүттүк. Мен жалпы Союздук республикалардын атынан сүйлөдүм, ал орустардын атынан сүйлөдүм. Ошентип анан урам-урам жүрүп отуруп эле ушундай деңгээлге жеттим, сөзүн чын айтып. Илимге жетишкен себеби мындай да, университеттин өзү эле илимдин негизи болуп эсептелет. Журналистика деген сабак мисалы үчүн бир мезгилде кесип болуп эсептелет. Экинчи мезгилде иш болуп эсептелет. Үчүнчү мезгилде илимий багыт болуп эсептелет. Анан ошон үчүн биз жанагы курсовой жазып атпайбызбы? Ошон үчүн квалификациялык ишти жазып атпайбызбы? Андан кийин 4-курсту курсту бүткөндөрдүн бардыгы дипломду жазып атпайбызбы? Магистраны бүткөндөр магистрлик диссертацияны жазып атпайбызбы? Демек кайда караба бардыгы билим менен байланыштуу. Азыр Кудай жалга 1-нчи курстан баштап берип койдум. Мен азыр 1-нчи курска илимий изилдөөчү иштердин негиздери деген сабак берем. Балдар аябай таң калышат. Эмнеден аны айтып сурап, Сачине 10-чу класста эмнени жаздың эле Сачинени? Бул илимий иш. Андан кийин курсовой жаздык, илимий иш. Ошо докторго чейин, академикке чейин бүт эле илимий иш менен
коштоп жүрүп отурат да. Ынтазар мындай өзүнчө мындай айтканда илим билимге жактык келген. Алардын көпчүлүгү мынакей бизден бүтүп кеткендер. Ана бизден 27% бүгүнүн журналистика факультетинен бар иштейт. Жана Аяны деген кызыңар да ошол. Жана Москвада иштеп келген тоңдук жигит психологду болуп алды го, орусча, кыргызча Ахмат Али менен бир иштеп жүргөн. Ал дагы. Анан жанагы Касым Алиев деген да менден бүткөн. Алардын бардыгы. Анан жанагы мыкты акын Акталалык деген Самый Кожо деген жигит. Ада менден бүткөн менен. Багыт гезиттин башкы редактору бар болчу, ал иш чыкпай калды. Ада менден бүткөн. Биз ошо бүгүн өтү дегендин баарын эле көңүл бөлүшөт башкаларга караганда. Мен айтамын, журналистиканы бүткөн адам 15 кесипке ээ болот деп мээсине коям. Биринчи жазуучу, экинчи акын, үчүнчү котормочу, төртүнчү адабий сынчы, бешинчи ырчы, алтынчы диктор, жетинчиси болсо диджей, жетинчиси болсо алып баруучу, сегизинчиси болсо диктор. Анан жок эле дегенде көчөдө жана 3 челек жарманы кучактап отурганга да жарайсыңар деп тамашалап коем. Мынтип айтам, ай балдар, эгерде силер медакадемияда окусаңар, гинеколог менен акушерге. Аларды берген сабактарга тең ата боло албайсыңар. А силер биринчи курстан баштап бизге мугалимдерге, адабият, маданияттан, журналистикадан берген, гуманитардан берген мугалимдерге тең атасыңар. Эч качан коркпогула. Анткени биз бири-бирибизге кадимкидей ишеним менен мамиле кылышыбыз керек деп айтамын. Ана ошо мен эле окуган лекциям, айтып берген сөздөрүм, жана мастер-класс, анан тренинг өткөзгөнүм бар эле, ошолор тартып алышат. Агай биз сиздей болушубуз керек эле деп. Ана суроолорду беришет. Эмне кылыш керек ал үчүн, кандай кылыш керек? Анын баарын айтып берем. Аны айтам, мындай деп айткан тиги Марк Туллий Цицерон деген дүйнөдөгү номер 1 байыркы Римдин кызыл тил чечени. Ошол мынтип айткан. Эме деп акын болуп жаралат, акын болуп төрөлөт, оратор болуп жаралат деген. Көрдүңөрбү кандай маселе? Ушундай ушуну туура кабыл алсаңар болот. Аракет кылгыла. Анан баары жалкоо. Анан мынтип айтам, ай, кыргыздардын баары ыр жазат, кыргыздын баары ыр жазат. Чогулса баары ырдашат. Кыз аркылуу кыз, ыр аркылуу кыз жигит көздөрү менен ымдашат. Дегенмен ана биринчи сөздүн аягы, экинчи сөздүн аягы менен уйкаш болуш керек, үчүнчүсү бош, төртүнчүсү уйкаш болуш керек. Айткылачы бир сөздү. Мисалы үчүн аны баары чогулуп айтып калышат. Агай сүйөмүн, андан башка жок да силер деп. Эми алдына кошкул, эмне сөз десе арды онтошот анан. Мен чынында ата энемди сүйөмүн, барына да, жогуна да күйөмүн. Өмүр бою мен аларды унутпай, жүрөгүмө кыт куйгандай түйөмүн. Көрдүңөрбү, оңой эле болот. Десем мен тренировкадан эртең жазып келсем, уже жаза башташты. Анан ырдагандар бар, жакшы ырдатам. Комуз черткендер бар экен, комузду жактан алып 1-2 жолу черттирдим. Ошентип эле буларга үйрөтүшүн өзүңдүн жеке өрнөгүң, өзүңдүн жеке мисалың, өзүңдүн жекече мындайча айтканда ошо тулуу турпатың, турган мүнөзүң, сүйлөгөн сөзүң, айткан кебиң, билдирген пикириңдин бардыгын тигилер электен өткөзгөндөй кармап алыш керек да. Куйма кулак болуп эметип алыш керек да. Анан ошондон анан кете беришет. Анан көпчүлүгү ушу. Мен ошо мынтип айтам да, балдарга келгенде. Тиги, ой, орустун улуу макалы бар. Век живи, век учись, всё равно умрёшь дураком дегени бар. Бир кылым жаша, бир кылым оку, баары жинди болуп өлөсүң. Анткени билим менен илимдин, маданияттын түбү жок. Анан жинди болуп өлөсүң деп айтпай, аны мен айтып койдум да, кыргызча котордум да. Эме деп. Тиги бир кылым жаша, бир кылым оку, баары келесе болуп өлөсүң деп койдум. Анан баарын келесе, силер кимсиңер десем, агай биз келесебиз дейт. Келесонун командири ким десем айта албайт, анан кийин айтат, Ишемкулов агай деп. Мына эми туура сөз табыштык деп коем. Менин кийинки эң чоң кызматым ушу болду, Кыргыздын биринчи элчиси болуп, эгемендикке жеткенде Аскар Акаевтерге көпкө чейин сүйлөшүп, көп кишилер тандап отуруп, анан мени жөнөтүшпөдү. Академияны бүткөн, Тудасуда университетти бүткөн, Камсыболук мектебти бүткөн, 1-5-4 алган эмес, жарайт, чоң кызматтарды иштеп келатат деп туруп мени айдашпады. Ошондо менин бактыма жараша Эгемен Республиканын биринчи улуттук элчиси болуп, биринчи элчиликти Казакстандан Алматыдан ачып, анан 3 жыл элчи болуп келдим. Атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчи деп коет. Түбөлүк берилет бул, академик, профессор деген сыяктуу. Анан генерал, дипломатиянын генералымын. Кудайга шүгүр, мен эч кандай тагдырга дагы, анан таалайга дагы дегенде эч кандай
emem жок, таарынычым жок, көз карашым жок, ич көптүүлүгүм жок. Анткени ошо көп немелер. Анан бир кайсы гана кызмат иштеген жоксуз деп суроо мен тамашалап коймун. Таң ушу женадел гана болуп иштеген жокмун дедим. Илгери обком партияларда, СК партия аялдар менен иштөө боюнча атайын секретарлар болгон. Өтө чоң көңүл бөлүнгөн аялдарга, кыздарга. Көрдүңөрбү? Ушундай. Мынтип айтканда, журналистика боюнча немелер Махатма Ганди деген эми дүйнөлүк деңгээлдеги революционер Индиянын боштондугу үчүн күрөшкөн киши, булардын жол башчысы ошол Рабиндранат Тагор, Жавахарлал Неру, анын кызы, андан тиги эмеси, күйөө баласы, небереси Ганди, ушулардын бардыгы айткан булардын баары. Анан мындай да, дүйнөдө журналистикадай бир дагы таза илим, бир дагы таза кесип жок. Ошол учурда дүйнөдө журналистикадай бир дагы ыплас, бир дагы бузуку, бир дагы мындайча айтканда ойго келбеген эмелерди көтөргөн илим дагы журналистика деп айткан. Көрдүңөрбү? Абдан туура. Анткени жана фейктер, жасалма немелердин баары ит кылып атпайбы? Улам эмеге түшүрүшүп, мына канча киши жатат журналисттерден. Өздөрүн койкойтуп көрүнүү, революционер катары көрүнөбүз деп кээ бирөөлөр байкуштар жок жеринен тузак илинип калып атпайбы? Алар байкабастык. Мындайча айтканда алаксып кеткендик. Өздөрү ушулардын баарын кармаганда журналистиканын этикалык, анан эстетикалык талаптарын кармаганда эметпейт эле. Ошондо мынтип айткан. Тиги америкалык тиги эме Уолтер Липман деген болгон Нью-Йорк Таймс гезитинин эмеси, баяндамачысы кылам. Мынтип айткан. Америкада президенттер 4 гана жыл башкарат. Ал эми журналисттер түбөлүк башкарат деген мына, пожалуйста. Тиги эме мынтип айткан. Тиги академик Там деген академик журналистика массалык кыргын салуучу куралдар кандай болсо, так ошого тең элет деген. Атом бомбасына таң айткан. Ана айткан, кээ бир журналисттер келесип чалыш. Асманды карап туруп, жанында турган кишиден сурайт дейт. Тиги күн тийип турабы деп. Бул атайлап тиги неме эткенде, ушундай журналистиканын методдору да абдан да куулук шумдуктары. Анан кээ бирлөр мынтип айткан. Кээ бир журналисттер велосипедден кулап түшкөндө бүткүл дүйнөнүн аңтар теңтири болуп калгандай кабыл алышат деп. Анан Александр Левит деген армиянын генерал полковник болгон. Ошо мынтип айткан. Айланайын адамдар, мен силерден бир гана өтүнүчүм бар. Ушуну эсиңе алып түбөлүк түйүп алгачы, эч качан журналисттер менен кармаша көрбөгүлө. Алар ажылдаган катындар болуп беттен алып айлаңды кетирет. Тигини сөзү. Бул. Эгерде утуп алсаңар, жеңилип калганыңар. Эгерде уттуруп койсоңор, эки эсе жеңилип калганыңар деп. Көрдүңөрбү? Кандай сон. Мен мындайдан бир 50-нү билем, үлгөй жердин эмелерин бардыгын. Ошондуктан журналисттердин күчү чоң, бирок журналисттер арырактан биририк иштеш керек, калдалакып кетип, шайыр жаштар деп койсо, саныңды чаппа шакпылдап деп айткан кеби бар. Эстебес Турсуналиевдин. Ошондуктан булар эме билиш керек талаптардын баарын. Анда эч кандай аларга доомат болбойт. Ошого карабай биздин журналисттер, биздин журналистика Орто Азия, Борбордук Азия боюнча биринчи орунга чыкпадыбы? Ама кымыш өлкөлөр боюнча дагы эң алдыңкы орундабыз. Эгерде 128 орунду ээлеп жүрсөк дүйнө боюнча, кийин 68 орунга түшпөдү. Бул оңой эмес. Бул аябай чоң. Анан биздин журналисттер ишенимдүү, ынанымдуу, маанилүү, анан мындайча айтканда кайтарымдуу иштеп жаткандын мүчөсү болуп эсептелет, күбөсү болуп эсептелет. Мына силер менен иштеп жаткан биздин жаш коллегалар ушундай эле тартип менен иштей берсеңер, баары бир кадыр бакыңар көтөрүлөт. Силерге эч ким мындайча айтканда тийишип акмак экен, келесип экен деп айтпайт. Силер өзүңөрдүн жеп аткан наныңарды, ичип аткан чайыңарды актаган эң алдыңкы улуттук интеллигенциябыздын алдыңкы катарында кадам шилтеп келе жаткан көрүнүктүү инсандардан болосуңар. Азыр да ушундайсыңар. Мен айтпадымбы жана 3-чү класста окуп жүргөндө ыр чыгарган, мана бала акын деп конуп калган. Мана эмне? Эми булардын бардыгы эле баягы кыздарга болгон ички баягы жылуу сөздүн негизинен келип чыгат да. Мен сени жактырам деп айта албаймын. Анткени аны айтуудан тайсалдаймын. Канчалык мен өзүңдү тиктесем да негедир көзүңө тик байкалбаймын. Мен сени сүйөмүн деп айта албаймын. Эгер айтсам ал сөзүмдөн кайта албаймын. Өзүңө берген антка бекем туруп,
ешқашан аны артқа қайтарбаймын. Ошол сыяктуу. Акындардын жүрөгү жаш деп коет го. Ошон үчүн дагы мындай шайдоот азыркы учурда дагы тың келгениңиз ошондон болуш керек дейт. Мен турган эле жер ыр менен, кемпирдин картошка кууруп атканын ыр менен тосуп алам. Бияка келген балдардын баарын тиги ыр менен тосуп алам. Анан тиги сурайм да биринчи, сен кайсы жерден келдиң десем, агай мен Геминденмин дейт. Жакшы анда. Мен болом өзүм Геминден, суулары мөңкүп теминген, ун талкан арбым болсун деп күн-түнүн иштейт, тегирмен ыргытып койсоң сөбөктү корош иттер кемирген, айланып кетем чынында Геминде алтын жеримден, салбагыш деген элимден деп койсом. Анан убашты бүт ат башыдан келгендер багай. Мен ат башыданмын дейт, жакшы. Бирөө келип ат башыдан бирөө өзгөндөмүн деп ошон баарын ыр менен эметип койсом, анан бул бир эле мезгилде эс тутумун күчөтүү, экинчиден мындайча айтканда чыгармачылык анча-мынча чымынын ойготуу, үчүнчүдөн агай деле жазат экен, мен ушундай болом деп, булардын баары мындай өзүнүн баягы ишкыбоздугуна түрткү бере турган көрүнүштү. Мен ошон булардын баарын жакшы түшүнөм, психологиялык жагынан жардам берип атпайм, логикалык жагынан. Ушундай. Қан оргуп кебир минутта, канатсыз калкым булутта, кадырыңа жете албай мен, калбайм бир күн унутта. Сүйөм деп жазсаң катанда, сүйүүнүн дамын татамда, түшүктө калып олтурам, сен түшүнсөң болот атамга. Жаса бирөө кызганан, кабышып ичим сыздаган, башкалар элеп кетет деп мен бактымдан бетер кызганам деген ырдап койдум ушуну. А мени жазган ырларымды студенттердин баары хор менен эметчүмүн. Жашоо деген аргандай, жалкоо катын алгандай, жаз жарыш баштаса жан баштап жатып алгандай, өмүр деген аргандай, өжөр катын алгандай, өпкөдөн бир койсоң өлүп жатып калгандай, турмуш деген аргандай, туруксуз катын алгандай, тумшуктан бир койсоң төркүнгө кетип калгандай. Анан дагы ушул эмесем алар отуруп алып ошону ырдашчу баардыгы. Сөз меники, ону меники.